Бүгүн Жалал Абад шаарында Шумкар Атайын багыттагы полкунун 6 жылдыгы белгиленди. Ага ички иштер министринин орун басары, укук коргоо органдарынын кызматкерлери жана ардагерлер катышты. Жалал Абад шаарында аталган рота түзүлгөндөн бери көптөгөн ийгиликтерге жетишип, республикалык мелдештерде байгелүү орундарды багындырган. Шумкар Атайын полктун башкы максаты укук бузуулардын алдын алуу жана токтотуу, ошондой эле кылмыштарды ачууга, кылмышкерлерди кармоого көмөктөшүү болуп эсептелет. Бул жерде жалаң спортсмендер кабыл алынат. Бою 1,70-тен жогору болсо, биз бул жерде өзүбүз тарбиялай алабыз. Өзүңүздө көргөнүздөр азыр көрсөңүз согуштук тактика боюнча халоодун ажы менен кандай коргонуу, кана жокко чыгаруу боюнча көрүңүздөр өздөрү дагы балдардын тактикаларына. Бул жерде күндө тренировка, расписаниясы өзүнүн немелер бар, окутуулары. Ошо боюнча иш алып барабыз биз. Иш-чарада кылмыштардын бетин ачууга жетишкен алдыңкы кызматкерлерге ардак грамоталар ыйгарылды. Алгачкы катарда туруп, кандай кырдаал болбосун, күн болобу, түн болобу, биздин ПСНдин балдары алгачкы катарда туруп, элдин тынччылыгын камсыз кылып атат. Андан тышкары кызматтык милдетин так аткарып, ишинде өзгөчөлөнгөн ардагерлер жана ички иштер кызматкерлерине министрдин орун басары Атайын наамдарды тапшырды. Биздин азыр ушу область боюнча 703 ветеран бар, каттоодо турганчы. Ошолор менен иш алып барып, мына жаштарды тарбиялоодо насаатчылык болуп, ар мектептерге бекитилет. КАП деп коет, кылмыштын алдын алуу борборлорун бекитип, ошо эл менен тыгыз байланышта болуп иш алып барабыз биз. Шаар райондордун арасында жылдын мыкты кызматкерлери тандалып, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнөн жашы жете элек өспүрүм кызматында кызматкерлер менен мени тандаган. Бул тандалганымдын себеби дагы мээнет кылсаң өзүрүн көрөсүң дейт, балким мээнетими баалап, ушул сыйлыкка жетиштим деп ойлойм. Элиза Капарова, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.